Mına bugün biz bolsa ушул кыргыз театр, кыргыз сахнасынын ханышасы, кино жылдызы, өзүнүн жаркын кинодо болобу, театрда болобу жаркын образдары менен өлкө элесин калтырып кеткен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген артисти Таттуу Турсунбаеванын элесине арналып, анын агасы, композитор, обончу, кино жана театр актері Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген артисти Нуркан Турсунбаевдин чыгармалары негизинде тематикалык өзүнчө бир чоң эл аралык фестиваль болду, классикалык вокалисттердин фестивалы болуп, ошону министрлик менен биргелешип Таттуу Турсунбаев атындагы фонд өткөрдү. Ал биз билебиз, Нуркан Турсунбаев бул жүздөгөн оондорду чыгарган, жакшы ырлары менен кыргыз элине таанымал болгон инсан. Ошонун негизинде эл аралык фестиваль өткөздү. Фестиваль Чолпон Ата шаарында болду, Көгүлтүр ысык көлдүн жээгинде. Ошол жерде өткөзгөндүн себеби дагы мен бир өзгөчө деп ойлойм, анткени бул табигаттын сыры менен музыканын сыры өтө бири-бирине жугулушуп байланышкан, аябай татаал, биздин элге көзгө көрүнбөгөн сырлары бар. Ошонун негизинен ушул көлдү өткөзгөндө бир өзгөчө ырчыларга, вокалисттерге бир стимул берет деген ойдомун. Буга аябай чоң фестиваль болду, конкурс кароосуна болду. Бул кароосунака, эл аралык кароосунака көптөгөн ири чоң мамлекеттерден да келип катышты. Мисалы айтып өтсөк, Турциядан келди, Монголиядан, Азербайжандан, Россиядан, Казакстандан, биздин Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстандан катышып, өздөрү таланттуу профессионал вокалист, оончу, аткаруучуларыбыз жана ушул музыкада ойногон, инструмент аспаптарда ойногондор катышып, өздөрүнүн профессионал жогорку чеберчилик деңгээлдерин көрсөтө алышты. Чолпон Атада өттү. Бүгүн мына бул жерде жыйынтык болуп атат. Бул негизги максаты ошол классикалык чыгарманы вокал жөнүндө, вокал туурасында ушундай вокалисттерди дүйнөгө алып чыгуу, аларды эл аралык деңгээлде башка мамлекеттер менен дагы тажрыйба алмаштырып, өркүндөтүү жөнүндө болду. Эң негизи ошо белгилүү адамыбыз, белгилүү инсаныбыз Таттуу Турсунбаевдин элесин дагы бир сыйра жандандырып, анын чыгарган, жараткан образдарын кинодо болобу, театрда болобу ойногон образдарын дагы бир эске салып, элге жеткирүү максатында. Экинчиден, классикалык музыканы көтөрүү, жогорулатуу, анын профессионалдык деңгээлин өркүндөтүү жана башка мамлекеттер менен айкалыштыруу максатында болуп өттү. Анын жыйынтыгын жыйынтыктап келип, мына бүгүн бул жерде өзүнүн Таттуу Турсунбаевдин скверинде аябай сонун жакшы сөздөр сүйлөдү, эжеге арналган сөздөр болду, аны уюштурган коомдук фондко болду. Эми бүгүн алар сапарын Таласка барып, Талас чергесинде Улуу Манастын күмбөзүнүн айланасында улантышмакчы. Мен ойлойм, бул жакшы жөрөлгө, бул бүгүн ушул менен токтоп калбайт. Вокалисттердин бул чыгармалары дагы да кайрадан жаралып, дагы да өркүндөп улана берет деген ишеничтемин. Жаштар үчүн, айрыкча өзгөчө музыка жаатында эми баштаган өспүрүмдөр үчүн өтө чоң сабак болот, өбөлгө болот деген ойдомун. Мен ошону уюштурган ошо Таттуу Турсунбаевдин фондко, аны жетектеген Нуркан Турсунбаевга, Жыбар эжеге терең ыраазычылык билдирем. Уюштурган уюштуруучуларга, уюштуруу комитетине, колдогон моралдык, материалдык жактан өзүнүн күчүн жардам берген министрликке дагы ыктыбырас этсе болот. Ушундай нерселер өтө берсе экен деп тилейбиз. Бул жылдан жылга уланып, жылдан жылга кеңири кеңейтилип өтүп турсун дейбиз. Сапары байсал болсун деген тилек менен.